Саламатсыздарбы, урматтуу облустун активи. Биздер кичине кечиктик. Жөнү себептер болду. Самолеттун кичине кечип конушуна байланыш болуп атат. Ал эми урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Касымалиев Адылбек Алешевич катышып отурат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кадр секторунун эксперти Абдрахманов Каныбек Болотбекович. Урматтуу Адылбек Алешевич бүгүнкү жыйынга жалпы облустун активи, андан тышкары райондук мамлекеттик администрациясынын биринчи орун басарлары, анан аппарат кызматкерлери катышып отурат. Анда сөз Касымалиев Адылбек Алешевичке берет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу митингдештер. Рұқсат берсеңіздер, мен Өлсенбештің бір нече кескемесімен, анан Садыр Нұрғожаевичтің бір жарлығыменен таныштырып қойсам. Кыргыз Министрлер кабинетинин кескемеси 28 апрель 2023 жыл номер 209 Манапов жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 18 беренесине ылайык Манапов Рустем Ибраимович мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары болуп дайындалсын. Вакытта бизде бүгүн тагып атат, Арван районуна кетишибиз керек. Баягы сүйлөшүп атканда деметкен, салык инспектору болуп баштаган экен. Акыры уш жерде эле орун басары болуп иштейт экен. Баарыңыздар эми билет болушуңуздар керек. Ишиңизге ийгилик. Азыр баардыгын окуп коюп туруп, анан айт сөзүмдүн аягында айтайын. Экинчи 28 апрелде 2023 жылда номер 213 тескемеси Тургунбаев жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 18 беренесине ылайык Тургунбаев Зарлык Тургунбаевич Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалсын. Зарлык Тургунбаевич буга чейин өмүр бою ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мамлекеттик кызмат боюнча мамлекеттик иштеп келген. Ош областында дагы мүлк фондусунда дагы Ош областында экономика жана финансы управлениясында дагы иштеп келиптир. Соцфонддо да иштептир. Тажрыйбасы бар экен, сизге да ишиңизге калат. 3 дагы эки тескеме бир жарлыкты да окуп койсом, анан Элжебек Мырзалиевич барып туруп коллективге өзүңүздөр барып тааныштырып койсоңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Субага жоюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциянын 30 беренесинин 1-бөлүгүнүн 60 пунктуна ылайык токтом кылып, Субага жоюу Жакупбек Мойдунович Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким болуп даярдасын. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын тескемеси номер 213 2023 жылдын 28 апрелинде Осмонов жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 18 беренесине ылайык Осмонов Бактыбек Арапбаевич мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары болуп дайындалсын. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын 2011 номеринде тескемеси 28 апрель 2023 жыл
Мамадалиев жөнүндө Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык низамынын 18 белгилесине ылайык Мамадалиев Шакир Шамшидинович Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин биринчи орун басары болуп дайындалсын. Урматтуу мына бүгүнкү жаңы кызматка дайындалган сиздерге бир эле айтып кетелим, ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Анан болуп өткөн бияктагы окуя кайталанбасын да. Ак дилиңер менен иштеп бергиле. Сиздер чоң кызматтарга, мамлекеттик кызматтарга келип отурасыңар. Ошон үчүн эл үчүн баягы бийик сөздөр болгону менен элибиз үчүн, жерибиз үчүн иштеп беришиңиз керек. Ар кайсы азгырыктарга азгырылбай, жакшынакай иштеп, өзүңөрдүн область болобу, район болобу, ошо районго да кошкон салымыңыздар абдан чоң болсун. Экономиканы бардык тармактарды, бардык экономика болобу, социалдык жак болобу, бардык жагына жакшылап көңүл буруп, эл менен иштешип, элдин арыз муңун угуп, алар менен жолугуп, ошолорду менен эч кимге чоң аракеттер кыласыңар. Биз жактан кандайдыр бир колдоо керек болсо, мага да түздөн-түз мага да кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен сүйлөшүп атканда да айтып кеткем. Кандай жардам керек болсо, биз республикалык жактан, тараптан сиздерге жардам берүүгө ысынакыбыз. Дагы жолу ишиңиздерге ийгилик. Элибиз, жерибиз аман эсен болсун, асманыбыз ачык болсун. Экономикабыз мына жакшы көрсөтүштөр болуп атат. Азыр убакыттын тарыгына байланыштуу көп буга кайрылбай коюп, экономикасы өсүп келе жатат. Мына бюджетибиз да жакшылап болуп атат. Ушуга дагы сиздер жакшылап көңүл Рахмат. Рахмат, Алыбай Берешевич. Жаңы дайындалган жетекчи иштерге ийгилик каалайбыз. Кийинки сөз Ош Адегелер кеңешинин төрагасы Карашев Карашевичке.